Рахмат. Таанат Туматович, азыр дагы бир сунуш болуп калды да, сиз азыр мигранттар боюнча маселе көтөрүп калдыңыз. Мигранттар боюнча комитетте өткөзгөн бул бир жагы болсо, экинчи бул сунуш. Жакында мен угушум боюнча Россия Федерациянын депутаттары бизге келет экен. Төрагасы кошо келет деп айтылып атат. Биз эң негизги маселе ошо мигранттардын ошол Госдуманын кабыл алган мыйзамы болуп атат. Биз ошого даярданып койбойлубу? Алардан бизге келгенде мыйзамга өзгөртүүсүн суранып, өзгөртүп берсин деп бизден делегация катарыбы же сизби же ким алар менен тыгыз иштеп коелу. Ошондо бир кичине жылыш болобу дейм да. Анткени аларга өткөндө бир эки депутаты келди, биз мына Жамгырчиев Эмиль экөөбүз жолукканда айттык. Биз дедим ар дайым мына керек болсо конституцияда орус тил боюнча бизде эле мамлекеттерден, СНГ мамлекеттерин бизде эле жазылган. Дагы эмне керек? Будан нары дагы өтүш эмне керек? Мына Бишкекте бардык мектептер орус тилинде окулат дедим. Ошон үчүн бизге дагы мындай навстречу баргыла деп айтканбыз да. Анан ошол киши айтып калды, биз жакында келебиз. Ошондо ушул жерде келиңиздер, депутаттар менен чогуу чечип коелу деп айткан. Ушуну сунуш сизге карап берип койсоңуз, жана алдын ала делдерге даярдык көрүшүн берип койсоңуз. Рахмат.